Maşallah tuğanlar, biz Özgön jergesinde Özgöndө өспүрүмүнүн мыктысы бышты жаныбар чыгып атат. Буюрса мына ушул бышты боюнча катар маалымат беребиз. Зор чек чейген чум кара ат издеп жүргөндөр болсо көрсөңүздөр болот. Кайтарып коюң ака. Мына ушул ат боюнча катар көрсөтүп маалымат беребиз. Видеону дагы чейин биз менен чогуу болуп жакшы өспүрүм издеп жүргөндөр лайктан басып туруңуздар. Буюрса чекеден маалымат алып сурап беребиз тугандар. Ассаламу алейкум. Кене ака, саламун алейкум. Кадылас, машалла. Ака бул бышты боюнча маалыматын берели. Жашы бышты болду дедиңиз, а? Жашы бышты болду ака. Машалла, мына турушун караңыздар. Бою канча чыгат ака? Бою 67-65 плюста. 1.67 чыгат. 1.65 плюс 1.67 чыгат дейт жаныбарды караңыздар. Порода кандай ака бунун? Порода Россиядан келген, атасы Рысак деп келген да ака. Порода Рысак деп келген атасы. Россиядан келиптир. Жоон экен жаныбар караңыздар. Ден соолугу кандай ака? Ден соолугу сыртынан көрүнүп турупты ака. Машалла, мына шунда караңыздар. Ден соолугу сыртынан эле көрүнүп турат. Жоон мыкты келген жаныбар. Жаныбар жулунуп турат экен да. Туяктары таза ака? Таптаза ака. Томук жок. Томук жок ака. Машалла, азыктары да күчтүү экен. Көкөрөктү караңыздар. Көкөрөгү да жоон алды кеңири. Анан артыңкы туяктарына көрсөтүп коелу. Томук, сомук эч нерсе жок дейт. Бышты жаш экен. Негизи мына минип үйрөткөнсүз, а? Минде да ака дехкончулук иштеле барыг иштетип, какшатып койгонбуз аттычы. Полный иштеп такшалды. Дехкончулукку полный. Ишке да үйрөтүп койдуңуз. Ишке дагы үйрөтүп койдук. Машалла, мына. Какшалган ат. Полуанны кесе ушул чапыш керек, өргөтүш керек болду. Негизи булага чалып үйрөтүш керек экен. Быйылдан 8 экен үйрөтүш керек да. Жоон, бийик жаныбарды караңыз. Наш боюнча ака? Азуулар жок, таптаза. Аз жок. Таптаза боюнча мына тиштерин караңыздар. Машалла. Жаныбарды. Акырын басып беринчи. Басыктарын да көрсөтүп коелу. Тугандар, өздөрү көрөсүздөр. Басыктар да мыкты келген. Зор жаныбар чыгып атат. Өздөрү да көрүп, келип, сүйлөшүп алсаңыздар болот жаныбарды. Машалла. Буруп туруп мага карап бир жулалап коюңчу ака, жулоосун көрөлү. Машалла, мына жаш бышты, жаш болсо дагы мыкты жаныбар караңыздар. Машалла, мына жаныбарды. Буттары дагы өзүнчө бир салдак болуп атат жаныбарды. Машалла. Болду. Эми жаныбарды чабып кыйнабайбыз. Болду ака. Чабып кыйнабайбыз, атайын мындай жерде тартып көрсөтүп атабыз. Жаныбарды өздөрү да көрөсүздөр. Турушун караңыздар. Картинка экен. Андан кийин ушул видеонун ушул жерине да айтып коеюн тугандар. Өзбекстанга мындай негизи ушундай сындуу аттарга кызыккандар көп болот. Өзбекстандан кызыккан туугандарга үйүңүзгө чейин жеткирип берген бир туугандар бар. Номерин берип байланыштырып коебуз. Үйүңүзгө чейин алдырсаңыздар дагы болот туугандар. Ака бул быштынын баасын канчага коебуз эми? Баасыны якыны 10 000 ака. Якыны 10 000 доллар. Жакыны 10 000 доллар. Машалла, мына жакыны 10 000 доллар келип, көрүп, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Мына ушул быштыны жаныбарды көрүп атасыздар. Мыкты келген. Ака мындай түшүп коюңчу, өзү негизи сиздин деле боюңуз узун экен да. Так жаныбар. Акам бою деле камында 1.80 үстү чыгат экен да, мына узун бойлуу акамды. Аркы бетине туруңун, жаныбарды бою деле бийик. Мына караңыздар. Ушундай жакшы бышты издеп жүргөндөр болсо, агабыздын экрандагы WhatsApp связь номерине байланышып, дагы да маалымат алсаңыздар болот. Бүгүн биз Өзгөндө сатылуучу мына ушул бышты боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар, каналга каттал этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.